Жамаат тандоо милдеттүүбү дейт. Жамааттарга кошулбай эле жүрсө кандай болот дейт. Эки жамаатта тең жүрсө эмне болот деген суроолор экен. Жамаат дегенде бул дават жамаатка кошулуш керек, жади пачатына кошулуш керек, же нуржу болуш керекпи дегендей сөздөр айтылып атат, урматтуу бир тууган. Бул жамаат деген сөз устадан илим алган дегендей эле сөз. Илим алышың керек бирөөдөн. Молдо сабырдан алышың керек, же молдо газдан алышың керек дегендей эле маани катары мен көрөт элем да. Ошон жегерде бир адамда илим жок болсо, жамаатта жүргөн эң жакшы болот. Бирок ошол жамааттын кайсынысы туурааак экендигине маани бериш керек. Алымдар көбү кайсыны колдойт, кайсыл туура деп айтат деп ошол жакшы маселе. Анткени адам жамаат менен болгон коллектив өтө жакшы маселе. Анан бир адам илими көбүрөөк башка болсо, бул анда ал өз жамааттын башчысы боло турган, өз жамаат пайда болушу мүмкүн. Анткени устаздык кылат деген маани. Ал эми карапайым адамдарга ошол жакшы жамаатта жүргөн эң жакшы деп айтат элем мен. Анткени ошол өзүбүздүн тажрыйбадан дагы ошону көрдүк, практикадан ошону көрдүк. Жалгыз жүрүп калган адамдар кээде туруп туура эмес багатка кирип кетип, анан кийин тетиргетип калгандар. Ал эмес, башка бир жамааттын туура эмес жамаатка кирип кетип, ахмади болуп келип, адамдарды бузуп койгондорду да көрдүк. Ошондуктан урматтуу бир тууганым, ошол бирок жамааттын бардыгы эмес, ошол көпчүлүк алымдар колдоп, туура деп айтып аткан ушундай бир берекелүү жамаатка барыш керек. Берекелүү жамааттын өзүнүн берекеси көрүнүп билинип турат. Анан эле мен жакшымын деп мактай берип эле кагаз жазып алса берекелүү болуп калбайт. Ошо кылган иш, элге тийгизген таасири, ошол жамаатты карманып бактылуу болгондордун санынын көптүгү менен билинет деген сөз да. Эки жамаатта жүрсө боло береби десе, албетте жамааттын бардыгы ынтымак болуш керек. Мисалы үчүн мен бардык жамааттын ынтымак болгонго аракет кылам, анткени бардыгы мусулман, бардыгы алымдардын шакирттери, колдон келишинче жамаатта жүргөнгө аракет кылам. Имамга уюп намаз окуп жатканда мен салаватты окуп бүтө электе салам берип ийсе, мен эмне кылышым керек дейт. Имам салам эки жака салам берип туруп, имам туруп кетиши мүмкүн да. Имам туруп кеткенге жетишип калыш керек. Эгерде сен салават окуп атсаң, имам салам берип ийсе, ошол жерде сен дагы кошулуп салам бер. Имам оң жака башын, сен оң жака баш, токтотуп туруп салам берип кете бер, ошо менен бардыгы бүтөт иншалла. Берип ийсе эмес, берип жиберсе десең жакшы болот. Берип жиберсе эки сөз да. Берип ал деле туура, берип ийсе. Айтылыш туура, бирок жазылыш туура эмес. Биз апам экөөбүз эле турабыз. Окуумду бүткөнүмө 1 жыл калды. Бүтөрүмө десең, бүткөнүмө дегени кандай бүтөрүмө? Медреседе окуган жоолукчан жакшы кыз чыгып атат дейт. Алайын десем, даярданыш керек. Той жөн эле кылалы десем, болбой атат. Күтөйүн десем, никесиз эле сүйлөшкөн там. Күнөөгө батып, кандай кылсам болот? Апам да 66-га чыгып калды, апама да жакшы болот эле, Алла разы болсун дейт. Мектептерде жакшы окуганга балдарга багыт беришибиз керек. Мектептерде жакшы окуганга багыт беришибиз керек. Телевизор, башка нерсе, жана компьютер, интернет, телефондун бардыгы балдарыбызды бузуп койду, урматтуу бир туугандарым. Компьютерден, калькулятордон чыгарып баш иштебей калды. Масловойдон адамдар өлүп кетип атат бардыгы. Ошон үчүн ошону колдон алып, эсептеген үйрөтүшүбүз керек. Адамдар иммунитеттин бар ушу жок кылат ошонун бардыгычы. Эсептегенди, башканы билип, эсептегенди кошконду үйрөнгөн, жанагыдай кагазга жазып үйрөнгөн, бул адамдын акылын жашоого даярдыктылыгын дагы даярдай турган маселе да. Эсеп туура чыгарганда эмес, маселе адам даяр болгондугунда. Ошон үчүн ошого маани беришибиз керек биз. Балдардын жакшы окугандыгына маани бериш керек, жакшы мектепке берүүгө аракет кылышыбыз керек, колдон келишинче. Анан мынакей окуу жайды бүтүп аткан балабыздын катында, мисалы үчүн, мен кыргыз тилчи эмесмин. Мен школда эле бүткөм, кыргыз тили боюнча менин адистигим мектептин эле программасы. Бирок толтура ката чыгып атат. Өзүн эң жакшы билген тилин ката билип атса, анан башка жашоодо да көп катаны кетирип коюшу мүмкүн, урматтуу бир тууганым. Айтматов атабыздын бир жакшы жоругу болот эле. Кыргызча сүйлөп атса, орусча аралаштырган эмес. Орусча сүйлөсө, кыргызча аралаштырган эмес. Шуну билесиз, бул маданият. Анан туура жазуу өзүнчө маданият. Кыргыз тилди колдойлу деп жөн эле кыйкырып, калпак кийип басканда кыргыз тили колдонуп кетпейт. Кыргызчаны таза сүйлөп, бирибизге бирибиз кыргызча сүйлөгөндөн болот. Интернеттен көрүп атабыз, мынакей Аскар Акаев бир некеде ызчуу болуп атпайбы Германияда. Эки кыргыз немис жана калган орусча сүйлөшүп атышат да. Кыргызча сөз жок ошол жерде, мисалы үчүн. Биз
oşoga güýüş gerek. Mamlaket aga köp akça bölüp ana kırgız til birneke kitap çıgar, hiç kim okugan kitap ana kimge keregi var? Jok. Adamlar özleri patriot bolup süйлöşüşübüz gerek. Hudaýym jaratkan bul tildi. Egerde tildi til katary jogotup koysok, biz kıyamat uşul nersege жооп berебиz. Sen hem meselenin surany ugup atkanda azыр alganга mümkünçülük jok, oşon üçin nikeleşip alıp durup ölünçüpa süйлöşe bersen bolobу деген surany түшүnүp atam, андай bolboýt. Anan apaň aýtsan, toydu giyin kılabız, azır üýlenip ala berelik. Anan toydu giyin kılabız da oşentim baştalyp toy bolboýanlar köp bolat. Köpül üýlenip atkanda meni Parijge apar degender köp bolgon. Ana makulda üýlengenden keyin Parij bolboy kalgandar dele köp. Oşon üçin sen makul dey ber, üýlene ber, ana inşallah wagt gelgende orduna gelet. Toy giyin bolat deytin. Hasan ajybız geldi munaki.